Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын билимдүү окуучулары. Мен Элдор Далиев, адам жана коом предмети боюнча сиздердин мугалимиңиз. Бүгүн сиздер менен адам жана коом предмети боюнча жаңы теманы үйрөнөбүз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыздын аталышы адамдын коомдогу жүрүм туруму деп аталат. Барыңыздар дептер, китеп, ручка, калемди даярдап коюңуз. Сиздер менен эң кызыктуу темабызды баштайбыз. Урматтуу билимдүү окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алыңыз. Адамдардын коомдогу жүрүм турумун жөнгө салган эрежелер менен таанышасыздар. Жакшы жана жаман жүрүм турумдун айырмасын анализ кыласыздар. Адам укуктары жана милдеттери боюнча талкуу жүргүзүүнү үйрөнөсүздөр. Бул бүгүнкү биздин сабагыбыздын негизги максаттары болуп эсептелет. Бүгүнкү сабагыбыздын маанилүү эрежелери: маалыматтарды бардыгыбыз кунт коюп угабыз. Жаңы терминдерди дептерибизге сулуу кылып жазып коебуз. Жаңы алынган маалыматты кайталайбыз. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, бүгүнкү темада биз үйрөнүүчү жаңы терминдардын аталышы менен таанышып алыңыз. Мораль, укук, мыйзам, адам укугу, милдет жана конвенция. Бул терминдерди бүгүн сабагыбызда бардыгын үйрөнүп алабыз. Урматтуу билимдүү окуучулар, сиздерге бир суроо менен кайрылайын. Адамдын коомдогу жүрүм туруму дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ушул суроого ойлонуп жооп бергенге аракет кылыңыздар. Адамдын коомдогу жүрүм туруму боюнча биз ойлойбуз, бардыгыңыз жакшы маалыматтарды, ой пикирлерди айттыңыздар. Ал эми азыр маалыматтарды кошумчалайбыз. Адамдар эң байыркы доордон бери биргелешип жашайт. Силер өткөн темалардан окугандай, адам биологиялык жандык катары жашоо эрежелеринин айрымдарын төрөлгөндө эле ата энесинин мурастап алат. Адам үй бүлөдө төрөлүп, адегенде ата энесин жана аны курчаган адамдардын жардамы менен адам катары калыптанат. Адамдын калыптанышына үй бүлөдөгү, мектептеги, коомдук турмуштагы баарлашуулар чоң таасир этет. Адамдардын коомдогу жүрүм турумун жөнгө салган эрежелер коомдо жашоонун эрежелери болуп саналат. Урматтуу окуучулар, ушул маалыматты дептериңизге жазып койсоңуз болот. Адамдардын коомдогу жүрүм турумун жөнгө салган эрежелер коомдо жашоонун эрежелери болуп саналат. Сиздер үчүн кызыктуу маалымат. Кыргыздар бири-бири менен кездешкенде арбаңыз деп салам айтат. Ал эми экинчиси бар болуңуз деп алик алат. Ислам дининин келиши менен кыргыздар да бардык мусулмандар сыяктуу салам алейкум деп салам айтканга ва алейкум салам деп алик алган. Кызыктуу маалыматыбызды улантабыз. Кыргыз элинде атчан киши жөө адамга жогору жактан келе жаткан, төмөн жактан келе жатканга салам айтуу салты бар. Бул сүрөттө көрүп турсаңыз, үй бүлөдө инсандар чай ичип отурушат, ал эми атчанадан келип салам айтууну баштаган. Мындан тышкары, жалгыз адам топтошуп турган адамга салам айтат. Бул эреже болуп эсептелген. Урматтуу биздин окуучуларыбыз, сиздерге бир суроо менен дагы кайрылайык.
Moral деген эмне? Siz kандай öylösüz? Özüňizdin pikiriňizdi aýtyňyz, andan keyin bul maglumatty birgelikde okuyuz. Moral adamdardyn jakşy jana jaman, jakşylyk jana jamandyk, akykatlyk, mildettүүлük, ar namys ýaktуу түшүnүktөрүnө negizdelgen jürüm-turum erejeleriniň jyýndysy. Bul jerde biz aldыңkı slayd syaktuu körsek bolot. Görüşüňiz mümkin. Siz dagı miýmanga bargan uçurda albette assalomu aleykum dep kiresiz. Andan sırtkary çoň adamdarga dagı assalomu aleykum dep aýtkandy hiç kaçan unutmaňyz. Bul urmattoonun ademgerçilikdin bir maglumaty boýunça esepdelet. Biz oýlaýbys, moral деген жаңы termindi, жаңы sözdü түшүndүңүздөр. Moral termini boýunça dagы koşumça maglumattарды birgelikde okuyuz. Adamdarda jürüm-turumga baýlanışdуу jakşylyk jana jamandyk, tuura jana tuura emes деген түшүnüktөр paýda bolot. Bul түшүnüktөр moraldyn jana moraldyk çenemderdin jaralşyna negiz bolgon. Moral latın tilinden kotorgondo adep, münöz degendi түшүндүröt. Moral boýunça dagı kıskaça özüňizdin depterge konspekt kılıp koýuňuz. Moral latın tilinden kotorgondo adep, münöz degendi түшүндүröt. Sizler üçin dagı koşumça maglumatybız. Moraldyk erejeler myzam menen bekemdelbeyt. Alardyn atgarylışyn kowumçuluk közömölдөйт. Moraldyk erejeler adamdyn jürüm-turumun jөнгө salyp teskeit. Moraldyn altyn erejesi özüňe kalabagandy başgaga jasaba dep aýtylat. Bul öte maňyly tarbiýalуу söz bolup esepdelet. Bul maňyly sözdü jakşı estep kalyňyz urmatly bilimli okuwçylar. Siz özüňizge jamandykty kalabaýsyz, toorabı? Jamandykty başga adamlarga dagы kalabaňyz. Bul күнөө bolup esepdelet. Bul adamdardy biri-birin koldogo, intimakka çakyrat. Moraldyk çenemderdi buzgandardy kowumduk pikir aşkerelet. Sizge birөө jamandyk kılsa dagы, siz al insanga jamandyk kılbaňyz. Bul sizdin bilimdүү, tarbiýalуу insan ekendigiňizdi bildiret. Emi sizler menen kızıktуу maglumatga köňül burabыз. Adam üçin barынан kımbat nerse abirin saktoo. Abirin saktoo üçin adam özün kurçap turgan adamdardyn kowumdun aldynda özünün jogapkerçiligin seze bilgen zaryl. Abirdi adam özünün күнөөsүн sezip jaman işleri je jaman oýlary üçin uyalyşy kerek. Adeptүү adam boluş üçin ar bir adam booruker, jogapkerçiliktүү, çynçyl, emgekti süýgön sapatlarga ee boluş kerek. Urmattуу bizdin okuwçylarybız, sizlerge bir kızıktуу suroo menen kaýrylam. Jakşı köňül buruňuz. Kırgız Respublikasında өлkөнүн baş myzamy kanday atalat? Jakşı köňül burup, surooga jogap bergendi unutmaňyz. Biz oýlaýbız, bardığınız surooga jogap tapdyňyz. Bul albette konstitutsiýa. Kırgız Respublikasında өлkөнүn baş myzamy bul konstitutsiýa dep atalat. Konstitutsiýada bardyk myzamdar жазылган. Biz bardygybız konstitutsiýaga baş iýebiz. Sizlerge temamız boýunça eki жаңы termindi tartulaýbız. Hukuk jana myzam terminlerin siz kanday düşünösüz? Özüňizdin bilgen maglumatyňyzdy, pikiriňizdi aýtyňyz. Andan keyin eki termindi depteriňizge жазып koýgondy unutmaňyz. Hukuk mamleket tarabынан bekitilgen bardyk adamdar mildettүү түрдө atkara turgan
жүрүм-турум эрежелеринин жыйнагы. Ал эми мыйзам мамлекет же эл тарабынан кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин камтыган ченемдик укуктук документ болуп эсептелет. Урматтуу билимдүү окуучулар, эки терминди түшүндүңүзбү? Албетте дептериңизге сулуу кылып жазып коюңуз. Бул сизге келечекте керек болот. Эми сиздер менен темабыз боюнча дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Ар бир адам төрөлгөндөн баштап улутуна, жынысына, тилине, материалдык жана социалдык абалына карабастан башка адамдар менен бирдей укукка ээ. Бул Конституцияда жазылган. Биз ар кандайбыз, бирок укуктарыбыз бир. Сиздер үчүн дагы бир кызыктуу маалыматты тартуулайбыз. Адам укуктарынын жалпы декларациясы жөнүндө маалымат беребиз. Адам укуктарынын жалпы декларациясы жашоодо маанилүү орунда турат. Бул документ 1948-жылы кабыл алынган. Анда адамдын 30 укугу жазылган. Декларацияда бардык адамдар тең укукта жана эркин төрөлөт. Адам жашоого укуктуу. Кулчулукка адамды кыйноого тыюу салынат. Адам дүйнөнүн каалаган жеринде жашоого, эркин ойлонууга, эс алууга укуктуу деп жазылган. Бул маалыматтарды бардыгыбыз билишибиз шарт. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, сиздерге дагы бир темабыз боюнча термин тартуулайбыз. Адам укугу терминин сиз кандай түшүнөсүз? Өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Андан кийин терминди жазууну баштайбыз. Адам укугу адам төрөлгөндөн баштап анын эркин жана жакшы жашоосун камсыздай турган эрежелердин жыйындысы. Бала билим алууга укуктуу. Бала эс алууга жана ойноого укуктуу. Балдардын укуктары жөнүндө конвенция деген сөздү уккансызбы? Бул абдан маанилүү маалымат. Балдардын укуктары жөнүндөгү конвенция 1989-жылы 20-ноябрда кабыл алынган. Конвенцияда ар бир бала жашоого укуктуу. Бала ысым алууга укуктуу. Бала билим алууга, медициналык жардам алууга укуктуу. Бала зордоп иштетүүдөн корголууга укуктуу деп баса көрсөтүлгөн. Бул маалыматтарды биз жакшы билишибиз шарт. Бул дүйнөлүк документ болуп эсептелет. Дүйнөдөгү бардык балдар үчүн бул конвенция иштейт. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, эми кезекте кийинки жаңы терминдерди үйрөнөбүз. Милдет жана конвенция терминдерин кандай түшүнөсүз? Өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айтыңыз. Андан кийин бул эки терминди окуп, биргеликте дептерге жазып коебуз. Милдет аткарууга зарыл болгон иш аракеттердин жыйындысы. Ал эми конвенция аткарууга милдеттүү болгон эл аралык келишим. Бул эки терминди дептериңизге жазып коюңуз. Албетте, бул маалымат бизге маанилүү болуп эсептелет. Биз бардыгыбыз билишибиз керек болгон маалыматтар бар. Төмөндөгүлөргө көңүл бургула. Бул маалыматтар бардыгыбыз үчүн маанилүү. Нан ырыскың, аны тепсебе, ыргытпа. Биздин улуу ата бабаларыбыз ушундай улуу сөздү айтышкан. Ошондуктан бардыгыбыз нанды урматташыбыз, аны ыргытпашыбыз керек. Улууга
акарат айтпа, улуулардан сөз талашпа. Бул дагы абдан маанилүү жана тарбиялуу сөз болуп эсептелет. Саламдашпай туруп сөз баштаба. Эгерде сиз чоң инсандардын алдына келип, өзүңүздүн сөзүңүздү баштап кетсеңиз, бул тарбиясыздыктын бир белгиси болуп эсептелет. Албетте, кайсыл жерге барбаңыз, албетте саламдашып, ассалому алейкум деп, андан кийин өзүңүздүн сөзүңүздү баштаңыз. Бул тарбиялуу окуучу, тарбиялуу бала экениңизди билдирет. Андан кийин бул аркылуу сизди дагы адамдар, окуучулар, досторуңуз урматтоону баштайт. Эшикти тээп ачпа. Бул жаман адат. Мындай көрүнүштөрдү эч качан аткарбаңыз. Бул тарбиясыздыктын белгиси болуп эсептелет. Бул улуу сөздү дагы чоң атаңыз, чоң энеңиз, ата-энелерибиз бардыгы айтышат. Карасаңыз кандай улуу, пайдалуу, тарбиялуу сөз. Отурган ордуңду тазалап кет. Бул маанилүү сөзгө дагы жакшы көңүл буруңуз. Чай ичкениңизден кийин албетте жыйноону жана тазалоону унутпаңыз. Бир нерсе жегениңизден кийин, тамактангандан кийин албетте керексиз нерселерди алып, тазалап кеткенге аракет жасаңыз. Адамга жакшылык кылууну унутпа. Жашоодогу эң маанилүү нерселердин бири адамдарга жакшылык кылуу. Сиздин көңүлүңүздү ооруткан адам болсо дагы жакшылык кылууну унутпаңыз. Бул адамгерчиликтин эң баалуу системасы болуп эсептелет. Сиз жакшылык кылсаңыз, сизге дагы жакшылык келет. Сиз адамга эмне кааласаңыз, сизге дагы ушул нерсе келет. Бул маалыматты эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, бүгүн сиздер менен биз темабызда ушул терминдерди үйрөндүк жана жазып койдук. Эми бирден ушул терминдерди дептериңизге карап окуп, бизге айтып бергенди унутпаңыз. Мораль дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Укук деген терминди үйрөндүңүзбү? Мыйзам деген сөз кандай маанини билдирет? Адам укугу дегенди түшүндүңүзбү? Милдет дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Конвенция дегенде эмнени түшүнөсүз? Бул терминдерди албетте өзүңүздөр үйгө тапшырма кылып аласыз. Сулуу кылып жазып, эсиңизде сактап, өзүңүздүн ой пикириңиз менен айтууну баштайсыз. Бул терминдерди жаттап, үй бүлөдөгү ата-энелерге, чоң ата, чоң энелерге, досторуңузга айтып бергенди унутпаңыз. Ошол учурда сиздин эсиңизде жакшы сакталат. Урматтуу биздин окуучуларыбыз, сиздер үчүн, үйгө тапшырма үчүн билимиңизди текшериңиз деген маалыматты беребиз. Суроолорго ойлонуп жооп беребиз. Сиздер үчүн биринчи суроо: адамдардын жана балдардын укуктары кандай документтерде аныкталган? Экинчи суроо: жүрүм-турумдун оң жана терс жактарына мисалдарды келтиргиле. Үчүнчүсү: мораль деген эмне? Бул маалыматтарды бардыгыбыз бүгүн үйрөндүк. Сабагыбыз бүткөндөн кийин, албетте, жакшы эс алып алганыңыздан кийин, бул маалыматтарга, бул суроолорго жооп бергенди унутпаңыз. Жоопторду дагы ирети менен кыскача жазып коюңуз. Сиздер үчүн дагы бир кызыктуу үйгө тапшырма бар. Бул ушул таблицаны бардыгыбыз дептерибизге сызабыз. Андан кийин ушул схеманы толтурабыз. Сол бурчта жакшы жүрүм-турумдар, жаман жүрүм-турумдар оң бурчта. Ушул 3 катарды өзүңүз үйрөнгөн маалыматтар боюнча толтурасыз. Адамда кандай жакшы жүрүм-турумдар бар? Адамда кандай жаман жүрүм-турумдар бар?
Бул сиздерге үйгө тапшырма болуп эсептелет. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, бүгүнкү адам жана коом предмети боюнча темабыз аягына жетти. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Албетте. Сабагыбыз бүткөндөн кийин үйгө тапшырманы аткарууну баштаңыз. Барыңыздарды терең урматтоо менен мугалимиңиз Элдор Далиев. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.